Өткөн кылымдын 80-жылдары Бразилия кыйын кырдаалга түшүктү. Өлкөдө инфляция, жумушсуздук, жакырчылык каптады. Бул убакытты жоголгон 10 жылдык деп дагы аташат. Дал ушул убакта 1980-жылы 21 мартта биздин тил менен айтканда Ноорус күнү Бразилиянын Порту-Алегре шаарында Роналдо де Ассис Морейра төрөлгөн. Кийин өспүрүм кезинде аны Рональдиньо деп атай башташкан. Буга өзүнчө токтолобуз. Апасы бир эле учурда сатуучу медайым. Атасы стадиондо күзөтчү болгон. Кичинекей Рональдинього футболго болгон сүйүү атасынан өткөн. Ал баласынын алгачкы машыктыруучусу болгон. Жакырчылык менен жакалашып жашаган Жуан да Силва Морейра өзү футбол сүйүүчүлөрдүн лигасында ойногон. Бул спорттун ашынган фанаты болгон. Бразилиялыктар өздөрү айткандай бул убакта 24 саат футбол менен жашашкан. Кичинекей Рональдиньо дагы бул спортту жан дили менен сүйгөн. Бош убактысынын баары футбол ойноо менен өткөн. Ал убакты баары футбол ойногон мезгил катары сүрөттөп, кийин романтикалык сүртүмдөрдү кошушканы менен чынында кыйын мезгил болгон. Балдардын футболдон башка эрмеги жок. Азыркыдай интернет турмак, жада калса көргөнгө телевизор жок десе болгон. Бир көчөдө бир телевизор болсо, анда дагы футболду, атактуу футболчуларды көрсөтөт. Жакырчылыктан суурулуп чыгуунун жалгыз жолу футбол эле. Рональдиньо абдан таланттуу болгон. 7 жашында жергиликтүү футбол мектебине кирген. Ал убактагы көпчүлүк мектептерди мындай сүрөттөсөк болот. Жалгыз машыктыруучу, 2 дарбаза жана бир нече топ менен машыгууга керектүү майда чүйдө буюмдар. Машыгуу үйлөрдүн арасындагы ачык аянтчада же океандын жээгиндеги кумда өтөт. Ири футбол академиялары албетте болгон. Бирок алар саналуу жана ага кирүү оңой эмес эле. Чын-чынында Бразилиядагы футбол мектептери эмес, футболго болгон сүйүү күчтүү десек болот. Эксперттер дал ушул кумда ойногон үчүн бразилиялык оюнчулардын кызыл ашыгындагы булчуңдары күчтүү, техничный болот дешет. Рональдиньо топ алып жүрүүнү сүйгөн балдардын ичинен алдыңкылардын бири болгон. 8 жашында атасы каза болот. Ал убакта Кыргызстандагы 90-жылдардан кийин болгон кыйын убакка салыштырсак болот. Жумуш жок, жумуш болсо айлыктар кечигет. Ал колго тийгенче инфляциянын айынан акчанын куну кетип, көп нерсеге жарабайт. Рональдиньонун апасы үй бүлөнүн жүгүн кыйынчылык менен жалгыз тартат. Бирок аларды бул саздан агасы Роберто де Ассис Морейра сүрөп чыккан. Ал Гремио футбол клубу менен келишим түзүп, ал жактан туруктуу айлык ала баштаган. Муну менен катар клуб аларга үй белек кылган. Дал ушул нерсе дагы кичинекей Рональдиньонун футболду мыкты ойноого болгон аракетин күчөткөн нерселердин бири. Агасынын мисалында ал футбол аркылуу жүдөткөн жакырчылыктан чыкса болорун чындап аңдаган. Убактысынын баарын футболго арнаган ал чексиз таланттын четинен ача баштаган. 11 жашында Белу Аризонти командасына кошулган. Чоң футбол менен кошо мини футбол, кум үстүндөгү футболдорду дагы ойногон жаш талант теңдешсиз болгон. 13 жашында алгач жолу маалымат каражаттарында аталат. Анткени анын командасы каршылашын 23-0 эсеби менен утат. 23 голду тең ал оюнда Рональдиньо киргизген. Анын профессионалдык карьерасы 15 жашында Гремиодо башталып, 2 жылдан кийин ал өзүнүн биринчи профессионалдык келишимине кол койгон. Бул убакта ал Бразилиянын жаркын таланты катары тааныла баштаган. Муну менен катар бир башкача мүнөзү, адамдарды ашык кылган өзгөчө оюну калыптана баштаган. Футболго кандайдыр бир олуттуу нерсе эмес, дайым кылып жүргөн, сүйгөн иши болгон. Ушундан улам анын футболу жандуу, жаркын түскө ээ болгон. Бразилияда дагы деле дриблингдин чеберлери сансыз. Бирок Рональдиньодой бүт футбол фанаттарын сүйдүргөн чебер дагы деле чыга элек. Бүткүл дүйнө тааныган Рональдиньо деген атка дал ушул Гремиодо ээ болгон. Өзү курактуулардан алдаганча күчтүү болгон футболчу өзүнөн улуулар менен дагы көп ойногон. Дал ошол үчүн Рональдиньо кыргызча кичинекей Роналду деген лакапка ээ болгон. Ал өспүрүм кезде далысында Роналдо деген ат менен ойногонун дагы көпчүлүк футбол сүйүүчүлөрү билишет. 1997 жылы ал Бразилиянын 17 жашка чейинки жаштар курамасында дүйнө чемпионатында ойноп, Бразилия футболунун өсүп келе жаткан жылдызы катары эсептеле баштаган. Ал мелдеште Роналдо деген исим менен ойногон. Мелдеште Бразилия жеңип, Рональдиньо турнирдеги мыкты оюнчулардын бири болгон. Бразилияда келечектүүдө эсептелинген футболчу жортуп жүргөн чет өлкөлүк скауттардын дагы көзүнө түшө баштаган. Түштүк америкалык талантка Лондондун Арсенал клубу дагы кызыгып, бирок Англия премьер лигасынын талаптарынан улам келишим ишке ашпай калган. Оюнчу улуттук курама команда үчүн матчтардын белгилүү бир пайызын ойношу керек болгон. 2000-жылдын декабрь айында футболчу франциялык ПСЖ менен жашыруун түрдө алдын ала келишим түзүп, бир айдан кийин трансфер ишке ашкан. Анын Гремио менен келишими аяктап бара жаткан. Ошондуктан ПСЖ менен түзгөн келишими бразилиялык клуб каалагандан бир нече миллион аз болгон. Рональдиньону жана ошол убакта акырындан анын агентине айланып бара жаткан агасын чыккынча ташып, акыркы бир айда Гремионун көрмандарынын шылдыңы ышкырык алдында ойногон. 2001 жылы февраль айында Париждик ПСЖ клубуна 5 миллион евро көтүп 5 жылдык келишимге кол койгон.
Ал убакта ПСЖ азыркыдай жылдыздарга толгон ири клуб болгон эмес. Бирок келечектүүгө эсептелген жаш футболчулар топтолгон. Анелка, Маурисио Почеттино, Микель Артета, Джей Акача баштаган таланттар чогулган эле. Аларга дагы бир өзгөчө талант Рональдиньо келип кошулган. Бул убакта Француз лигасы азыркыга салыштырмалуу топко көбүрөөк ээлик кылган. Дриблинг көп колдонулган, кооз оюнду сүйгөн лига болгон. Ал жердагы адегенде 21 номер берилген. Бирок бразилиялык талант дароо эле Француз лигасын будуңчаң кылды деш туура эмес. Биринчи сезонунда көбүнчө алмашууга чыгып, убактысынын көбүн скамейкада өткөргөн. Бирок кийинки сезон ал үчүн ийгиликтүү болгон. Бул сезонда ал даңктуу 10 номерди алган. Европанын, француздардын жашоо образын, ойноо стилин түшүнүп, көнүп баштаганы кадимкидей футбол талаасында көрүнө баштаган. Биринчи сезондогудан өзүнө болгон ишеними алда канча жогорулап, анын өзгөчө дриблинге, ылдамдыгы кадимкидей сезиле баштаган. Ал сезондо Рональдиньо турнирдик жадыбалдын ортосунда келе жаткан ПСЖнын күйөрмандарын кубандырган, сыймыктандырган негизги адамга айланган. Париждеги алгачкы 2 сезондо ал жалпы 86 оюн өткөргөн. Биринчи жылы көбүнчө алмаштырууга чыгып жүрсө, кийинки сезондо негизги оюнчулардын бирине айланган. Мына ушул 86 оюнда ал 25 гол киргизип, 18 голдук пас берген. Европага жаңы келген жаш футболчу үчүн мыкты көрсөткүч. Бирок баары жаңы гана башталып жаткан. 2002 жыл футболду жаңы деңгээлге көтөргөн дүйнө биринчилиги өткөн. 21 кылымдын башында эл аралык футбол биримдиги дүйнө элдеринин жарымынан көбү жашаган Азия континентин багынтууну жана дүйнөнүн калган бөлүгүндөгү таасирин күчөтүүнү көздөп, ири аракеттерди баштаган. Мелдеш Түштүк Корея менен Японияда өткөн. Ал маркетинг тарабынан мыкты уюштурулуп, чагылдыруу иштери дагы жогорку деңгээлде болгон. Анын аркасы менен Азияда эле эмес, дүйнөнүн калган бөлүгүндө дагы сүймөнчүлүккө ээ боло баштаган. Бул мелдешке жана анын өзгөчөлүктөрүнө буга чейин Кыргыз Бекхэм Азамат Байматов аттуу видео материалда кеңири токтолгонбуз. Кызыксаңыз ачып көрсөңүз болот. Мына ушул футболду дүйнөдөгү эң белгилүү спорт кылган, алдыңкы оюнчуларды эң таанымал адамга айланткан мелдештин алдында биздин каарманыбыз Рональдиньо табына келип турган учур эле. Тагдырдын кереметин караңыз. Мына ушундай футбол ири кадамдарды таштап жаткан учурда Рональдиньо, Роналдо, Зидан, Бекхэм баштаган кайталангыс таланттардын жетилип даяр болуп келгенин. Ал убакта футбол жылдыздарынын толгон Бразилия дүйнө чемпиондугуна башкы талапкер болгон. Коргонууда Кафу, Роберто Карлос, чабууда Роналдо, Ривалдо, Рональдиньо, Кака сынды футболчулар ойногон. Мына ушул керемет курамдын ичинде Рональдиньо салыштырмалуу анча таанымал эмес оюнчу болгон. Оор жаракаттан жаңы айыккан Роналдо 3 бурчтук өкүлү жана керемет голдору менен көңүл чордонунда болгон. Муну менен катар керемет оюну жана сулуулугу менен таанымал болгон Бекхэм, гениалдуу оюнчу Зидандар көпчүлүктүн көңүлүн буруп турган. Бразилиялыктар алгач түрктөрдү, кийин Кытайдын, Коста-Риканын жана Бельгиянын таш талканын чыгарган. Рональдиньо бул оюндарда алгачкы жана жалгыз голун 11 метрлик соккудан киргизген. Ал эми 4-1 финалда Оуэн, Бекхэм баштаган күчтүү Англияга каршы ойношкон. Буга чейин топту кылдат жана керемет алып жүрүүсү, мыкты пастары менен бир аздан көрмандардын көңүлүн буруп жаткан Рональдиньо англиялыктарды мелдештен четтеткен керемет айып соккусу менен айырмаланган. Бул соккусу дагы деле дүйнө биринчилигинин эң керемет голдорунун катарында. Муну менен катар чечүүчү гол киргизген Ривалдого голдук пас чыгарып берген. Оюндун башкы каарманына айланган Рональдиньо көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө айланган. Дайым жылмайып жүргөн, оюнду ушунчалык бактылуу болуп ойногон супер техникалуу Рональдиньо эң атактуу делген дүйнө биринчилигинин жаркын жылдызына айланган. Кийин жарым финалда түрктөрдү, финалда Германияны утуп, Бразилия дүйнө кубогуна ээ болгон. Дүйнө биринчилигинде керемет оюнун көрсөткөн Рональдиньо ал убактагы ПСЖ үчүн аябай эле таанымал оюнчуга айланып, аны топ клубтар сатып алууну көздөй башташкан. Бирок аны көпчүлүк тааный баштаганы менен дүңгүрөп турган башка оюнчулар дагы бар эле. Алардын бири Бекхэм. Манчестер Юнайтеддин жылдызы үчүн Барселона менен Реал атаандаш болушкан. Ал эми Рональдиньону Манчестер Юнайтед сатып алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан. Бирок Бекхэм Галактикасты чогултуп жаткан Реал Мадридти тандаган. Ушул кырдаал биздин каармандын тагдырына да таасирин тийгизип, ага Барселона кызыгып Бекхэмдин ордуна сатып алышкан.
Каталонияда Рональдиньо чыныгы керемет оюнун көрсөтө баштаган. 10 номерди алган футболчуга испан футболу идеалдуу жарашкан. Биринчи сезондо Барселона Испан лигасынын күмүш медалын тагынган. Ал эми Рональдиньонун ар бир оюну лиганын көркүнө чыгарып, эң мыкты чет өлкөлүк оюнчу аталган. 2003-2004 жылкы сезондо каталондук клубу үчүн 25 оюн өткөрүп, 22 гол киргизген Рональдиньо FIFA'нын версиясы боюнча дүйнөнүн эң мыкты оюнчусу аталды. Кийинки сезондо ал бир топ сыйкырдуу иштерди жасап, ушул убакта футбол сыйкырчысы атала баштаган. Ал сезондо Чемпиондор лигасынын 8-1 финалында Челсиге гол киргизип, ал турнирдин эң мыкты голу деп табылган. Бирок бул жыл Барселона үчүн Чемпиондор лигасында анча ийгиликсиз болгону менен 6 жылдан бери биринчи жолу Испаниянын чемпиондугун жеңип алды. Ал эми Рональдиньо кайрадан FIFA'нын версиясы боюнча дүйнөнүн эң мыкты оюнчусу болду. Буга кошо алтын топко ээ болду. Бул убакта анын аты дүңгүрөп турган менен, бирок бул нерсе бар болгону репетиция гана болчу. Кийинки сезон 2005-2006 жылы Рональдиньо жана Барселона үчүн чыныгы керемет убак. Анын атагы таш жарып турган менен ийри жеңиштер жетишпей жаткан. Бул жылы ал Реалдын стадиону Сантьяго Бернабеуда Барселонанын баш катандашы Галактикастын дарбазасына кош гол киргизип, ага Реал Мадридтин көрмөндөрү баш болуп кол чабышты. Буга чейин мындай сый урматка Барсадан Марадона гана татыган. Бул сезондо Барселона Испаниянын чемпионатын, Чемпиондор лигасын утуп алды. Ал эми Рональдиньо бардык оюндарда Барселонанын башкы жылдызы болду. Мелдештердин мыкты оюнчусу аталды. Айта кетчү нерсе, ушул сезондо жаш оюнчу Лионель Месси Барселонадагы биринчи голун киргизген. Ага голдук пасты Рональдиньо чыгарып берген. Мына ушул убакта Рональдиньо футболдо эч ким чыкпаган баскычка чыккан десек болот. Дүйнө чемпиону, Чемпиондор лигасын уткан, алтын топтун ээси, Галактикастын бир короо жылдызын мүңкүрөтүп, кайра-кайра утуп, жаңы баскан баладан тартып, футбол эксперттеринин да эң сүйүктүү футболчусуна айланган. Мына ушул убакта анын оюнуна суктанган далай жеткенчек футбол деген оюнга ашык болушкан. Бул убакта кайрадан дүйнө биринчилиги башталды. Бразилиянын жылдызга толгон курамасы Роналдо, Рональдиньо, Кака, Адриано баштаган оюнчулар башкы талапкер катары эсептелип жаткан. Бирок пост чемпиондук синдром өзүнүн ишин кылып, турнирде бразилиялыктар жарым күчтүү ойношкон. Ошондуктан алар Францияда 4-1 финалда учуп, мелдештен шаабайлары сууп кайтышты. Мындай окуядан кийин вандалдар Бразилиянын түштүгүндөгү Рональдиньонун эстелигин талкалап салышкан. Ал эми Рональдиньо, Адриано экөө Барселонага учуп барып, түнкү клубда майрамдашкан. Ага карата байма-бай сындар айтыла баштаган. Бул убакта Рональдиньонун чындап эле атак даңктан баш айланган учуру болчу. Көпчүлүк бразилиялык спортчуларды эле майрамдаганды сүйгөн. Спортчу катары тартипти сактаган эмес. Спирт ичимдиктер, кыздар, түнкү клуб анын көнүмүш жашоосу болгон. Өтө жакыр жашоодон чыккан көпчүлүк спортчуларда эле аны сапырылган акча, чексиз атак даңк көзүн тумандаткан. Өзү эле эмес, аны менен кошо ачка жакыр жашоодон чыккан чөйрөсүндөгүлөр дагы майрамга үлпөткө суусап турган. Дал ушул нерсе анын карьерасы кыска болуусуна башкы себепкер болгон. Дүйнө чемпионатынан кийин деле ал жалаң таланттын аркасында керемет оюндарын көргөзгөн. Бирок бир канча жылдык майрамдардын кесепети ачык сезиле баштаган. Үлпөттөр анын күнүмдүк жашоосуна айланса, муну менен катар жаракаттар дагы пайда боло баштаган. Маалымат каражаттарына чыккан анын чуулуу жашоосу тууралуу кабарлардан кийин адамдарды суктанткан, камырабаган ойноо стили жалкоолук катары сыпаттала баштаган. Муну менен катар Барселонанын ичинде дагы муун алмашуу алдындагы башаламандык башталат. Месси, Хави сындуу Ла-Масиянын тарбиялануучуларынын мууну бышып келе жатканда, Рональдиньо ачык эле чөгө баштаган эле. Кийинки сезондо аны оюн таласына чыкчу футболчулардын катарынан дагы четтетишкен. Ага Рональдиньонун машыгууга мас болуп келгендиги себеп болгон. Бул убакта Жозе Мауриньо машыктырып жаткан Челси Рональдиньону сатып алуу үчүн 70 миллион евро сунуштайт. Бирок Рональдиньо кандай гана болбосун Барсанын башкы жылдызы болчу. Клуб Челсинин сунушун четке кагат. Мына ушул нерсе дагы катачылык катары айтылып келет. Анткени темирдей тартипти, талантты сүйгөн Жозе балким Рондун карьерасын кайра жандантканга жарайт беле, балким. Муну менен катар үлпөтчү Рональдиньо Мессиге терс таасирин тийгизе баштаган. Келечегин Мессиге байлаган Барса үчүн аны башка клубка сатууга ушул нерсе дагы себеп болгон. 2008 жылы жайында Рональдиньону Милан 25 миллион еврого сатып алган.
Бул убакта дүйнөнү дүңгүрөткөн Миландын доору өтүп калган эле. Анда жаш таланттар, орточо оюнчулар жана доору өтүп калган футбол жылдыздары чогулган. Роналдиньо, Пирло, Бекхэмдер бир командага чогулган. Роналдиньонун жашоо образы Италияда деле өзгөргөн эмес. Баягыдай эле дайым майрамдын ичинде, тартипти мурдагыдай эле сүйбөйт. Мындан сырткары клубдун ээси Берлускони Роналдиньонун фанаты болгон. Айрым учурда голдорду катар-катар киргизип, керемет оюн кылган менен көпчүлүк учурда майрамдын үстүндө. Ушак аңдыган италиялык журналисттердин дайымкы каармандардын бирине айланган. Италиядагы 1,5 сезондон кийин Бразилиянын Фламенго клубуна өткөн. Андан кийин Атлетико Минейро, жада калса Мексиканын Керетаро аттуу клубунда ойноп, көп узабай кайра Бразилиянын Флуминенсе клубуна кайтып келет. Бул убакта баягы атагы таш жарган Роналдиньонун аты эле калган болчу. Кийин дагы майрамдагын токтотпой, жасалма паспорт менен кармалып, абакта дагы отуруп чыкты. Дүйнөдөгү эң атактуу адамдардын бири, миллиондогон адам тааныган киши жасалма паспорт менен Парагвайга барган. Күлкү келерлик окуя. Бирок баары Роналдиньонун стилинде ойго келбес кадамдар. Кандайдыр бир чектин жоктугу. Дал ушул сапаттар аны бир убакта рамканы жарып, өзгөчөлөнтүп, дүйнө элинин сүймөнчүлүгүнө айланткан эле. Роналдиньо 2018 жылдын 16 январында расмий түрдө футболчу катары карьерасын жыйынтыктады. Азыр ал Барселонанын элчиси катары расмий иш-чараларда клубдун атынан катышып келет. Дал ушундай иш-чара менен азыр футбол сыйкырчысы Кыргызстанга аттанды.